Саламатсыңарбы, ардактуу окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Анда балдар, Лицей Эверест окуу тарбиялык комплекси мекемесинин окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн даярдалган кыргыз тили сабагын баштайбыз. 2-класс даярдаган мугалими Калбаева Аида Мухтаровна. Сабагыбыз жеткиликтүү болуусу үчүн мугалимдин ролун үкү аткармакчы. Сабагыбыздын темасы бакчамда. Анда балдар, бүгүнкү сабактын максаты кандай болду экен? Силерге тааныштырып өтөйүн. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Окуучулар табышмактар аркылуу тил жатыктырышат. Өздөштүрүлгөн жашылча жемиш жана мөмө жемиш лексикалары аркылуу байланыштуу кебин өстүрүшөт. Өнүктүрүүчүлүк. Тема аркылуу окуучулардын кыялдануусу, ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, эске сактоосу жана чыгармачылыгы калыптанат. Тарбия берүүчүлүк. Ынтымактуулукка, бири-биринин пикирлерин уга билүүгө тарбияланышат. Бакча деген эмне экенин билесиңер да, балдар? Ооба, дал ушул силер элестеткен кызарып бышып турган алмалар, сабагынан үзүлүп кетчүдөй көрүнгөн жүзүмдөр жана бышкан мезгилде күнүмдүк тамактанууда эң керектүү болгон жашылчалар. Балдар, эсиңерге сактап алгыла. Жемиштер бакта өсөт, ал эми жашылчалар чарбакта өсөт. Келгиле балдар, бүгүнкү сабакка даярдалган көнүгүүлөргө көңүлүбүздү бурабыз. Анда биз бакта жана чарбакта өсө турган мөмө жемиштерди айырмалай билүү үчүн 74-бетте 2 көнүгүүдө көрсөтүлгөн аныктамага ылайык жер жемиштердин кайда өсөөрүн дептерибизге жазып чыгабыз. Бул көнүгүүдө жерде жана бакта өскөн жашылча мөмө жемиштердин алмаштырылып жазылганын көрүүгө болот. Биз бакта өскөн мөмө жемиштерди 1-катарга, жерде өскөн жашылчаларды жана жемиштерди 2-катарга туура кылып жазабыз. Бул силер үчүн эч кандай кыйынчылык жаратпайт деп ишенем. Себеби бул жер жемиштердин кайда өсөөрүн силер жакшы билесиңер. Балдар, жашылча жана мөмө жемиштерди сатып алууда кантип баарлашуу керек экендигин билесиңерби? Анда 3-көнүгүүдө берилген чыпалак бала базарда деген диалогду окуп чыгабыз. Бул пияз канча турат? Пияз 20 сом турат. Картошка, капуста, бадырам канча турат? Картошка 30 сом, капуста 25 сом, бадырам 40 сом турат. Мага 1 килограмм пияз, 2 килограмм картошка, 3 килограмм бадырам бериңизчи. Мына, алыңыз. Канча төлөймүн? 200 сом. Рахмат. Эч нерсе эмес. Мына балдар, биз окуп жаткан жашылча жемиштерди базардан сатып алууда кантип баарлашуу керек экендигин да билип алдык. Эгерде бул диалог силер үчүн түшүнүктүү болгон болсо, үйдөн ушул сыяктуу диалог түзүп келесиңер. Эми биз балдар 5-көнүгүүдө көрсөтүлгөн табышмактарга биргеликте жооп беребиз. Жакшылап көңүл бургула балдар. 5-көнүгүү. Бул кайсыл жашылча? Тапкыла. Ал кичинекей, сүйрө, түсү сары, катуу жашылча. Жерде өсөт. Бул эмне? Ойлонобуз балдар. Бул кайсыл жашылча болду экен? Силер бул табышмактын жообун тапкыча, мен 2 табышмакты окуп берейин. Бул табышмактын жообу абдан оңой. Ал тоголок, түсү кызыл, жумшак, даамдуу. Бакта өсөт. Бул эмне? Шашылбагыла балдар. Бизде 3 табышмак да бар. Ал чоң, сүйрө, түсү сары, катуу, даамы ширин. Бул эмне? Баса балдар.
Табышмактардын жообун таап, мага жибергенди унутпагыла. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда сабакты аяктаардан алдын үй тапшырманы жазып алабыз. Үйгө тапшырма. 75 бет 7-көнүгүдө көрсөтүлгөн бакчамда деген ырды көркөм окуу. Анда мен силерге бир ирет көркөм окуп берейин. Бакчамда сабиз, пияз, бадыраң ар жылына тегемин. Кандай кылып багаарын кадимкидей билемин. Коондарбыз бир бөлөк, ар сортунан айдагам. Жыпар жыты буркурайт, гүлдөрүн көр жайнаган. Мына балдар, бүгүнкү сабак да аягына чыкты. Эгерде силерге билим берүү менен биргеликте маанайыңарды да көтөрө алган болсом, абдан кубанычтамын. Баса, тапшырмаларды аткаруудан сырткары диалог түзүүнү да унутпагыла. Саламатта калгыла балдар.